Программанын аягында видео баян көрсөтөбүз. Быйыл 1-ноябрда Кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнүн 96 жылдыгы белгиленет. Элдин коопсуздугун камсыздаган милиция кызматкерлеринин майрамына карата биздин кабарчыларда бул тармакта үзүрлүү эмгектенип жаткан кызматкерлердин айрымдарын кепке тарткан. Алардын бири Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын тергөөчүсү Muratbek Narbayev. Ишинде бир топ ийгиликтерди багындырган Нарбаев туурасында алдыдагы тасмада. Muratbek Narbayev 2009 жылдан бери милиция кызматкери болуп эмгектенип келет. Ал адегенде кайгуул кызматында иштеп, кийин Жалал-Абад облусунун бир нече район шаарларында тергөөчү кызматын аркалаган. Учурда болсо облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматында өз ишин улантууда. Ал милиция кызматкери болуу балалыктан берки кыялы экенин айтат. Мен ушул мектепте окуганда эле ушул милиция негизи күч органдарына иштөөгө мындай кызыгат болчумун. Андан кийин ошол окуун мектепти аяктагандан кийин дагы окуу жайга тапшырганда ошол ойлонбостон эле ошол юридикалык факультетке тапшырып, аны бүтөрү менен эле ошол жогоруда айтып кеткендей эле ошол сержант кызматынан баштап эмгектенип келе жатам. Нарбаев учурда Жалал-Абад облусунун район шаарларындагы ички иштер бөлүмүндө иштеген тергөөчүлөрдүн жумушун көзөмөлдөйт. Ал алдыда ушул эле тармакта ишин улантып, мекен үчүн кызмат кылаарын белгилейт. Каарманыбыз кесиптештеринин арасында мыктылардын бири. Тагыраагы ал 3 ирет катары менен тапанчадан ок атуу боюнча ИИМдин жыл сайын өтүүчү чемпионатында биринчиликти багындырган. Дүйнөлүк рекордсмен Александр Мелентьевдин элесине арналган чемпионатта жыл сайын болчу чемпионат 2015 жылы, 2016 жылы, 2017 жылы 3 жыл катарынан 9 мм Макаров тапанчасынан ок атуу боюнча биринчи орунду алганмын. Ошол Кесиптештери да Muratbek Narbayevдин кесипкөйлүгүн, адамдык сапатын да жогору баалашат. Алардын бири Талантбек Иргашев кесиптеши туурасында буларга токтолду. Эртең менен саат 9-дан кеч саат 7-ге чейин ушу бир кабинетте иштейбиз. Бир кабинетте 4 кызматкер бар. Мурат эке жөнүндө айтып кетсем, Мурат эке как адам катары, кесиптеш катары өтө зор адам. Кыскача айтып кетсем, бул Мурат эке спорт жагынан дагы, иш жагынан дагы өзүнүн ишини билген адам. Каарманыбыз үй бүлөлүү. Ал 2012 жылы казак кызына баш кошуп, учурда 2 кыз, 1 уулдун атасы. Белгилей кетсек, Жалал-Абад облусунда 1000ден ашуун милиция кызматкери эмгектенет.